Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалам пендеге эмне нерсени өкүм берген болсо жана эмне нерседен тыйган болсо сөзсүз бир пайда бар. Мисалы, Аллах Таалам жырткыч жаныбарлардын этин жештен тыйган. Себеби аларда жаман сыпаттар бар. Ошол жаман сыпаттар өтүп кетпештиги үчүн Аллах Таалам ошол жырткыч жаныбарлардын этин жештен тыйган. Дал ошол сыяктуу Аллах тыйган нерселердин бири арак ичүүдөн Аллах Таалам тыйган. Сүйүктүү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис мазмунда айтат: "Ал-хамру жуммаул исми", арак күнөөлөрдүн баарын чогултат деп. Жана Усман радыйаллаху анхунун мындай деп айткан сөзү бар: "Фажтанибуха фа иннаха уммул хабаис", арак ичүүдөн сактангыла. Себеби арак ичүү бул бардык жамандыктардын баш аты деп айткан. Жана факих Абулайс Самарканди рахматуллаху алейхи айтат: "Сен арак ичүүдөн сактангының, себеби арак ичүүдө коркулууга себеп болгон 10 нерсе бар. Ошолордун биринчиси ида шарибал хамра ясиру би манзилатил маджнун ва ясиру дихкатан лисибян ва мазматун айндал уқала". Арак ичүүдөн сактангының. Себеби кимде ким арак иче турган болсо, ал жинди адамдын акыбалында болуп калат. Жана жаш балдарга күлкү, ал эми акылдуу адамдардын алдында кор болгон акыбалга туш келип калат. Жана экинчиси аннаха матлафатун лил мал, арак ичүү бул акчанын жок болуусуна себеп болот. Адам күнүн кечке иштеп, кыйналып, акча тапканга аракет кылат. Мас болгондон кийин ошол акчаларын каяка кетиргендигин, эмне болуп кеткендигин же урдатып ийгендигин эч бир нерсени билбей калат. Ошол билбей калгандыгы бул адамдын ошол акчасынын жок болуп калуусуна себеп болот. Жана үчүнчүсү анна шурбаха сабабун лил адавати байнал ихвати вал астиқаи ван нас. Жана арак ичүү бул бир туугандардын ортосунда, достордун ортосунда жана адамдардын ортосунда душмандуулукту пайда кылат. Себеби Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде мындай деп айткан: "Иннама юриду шайтану айюқиа байнакумул адавата вал багда'a фил хамри вал майсир". Чындыгында шайтан силердин ортоңордо душманчылыкты жана бири-бириңерге болгон жек көрүүнү пайда кылат арактын жана кумар оюндарынын себебинен деп айткан. Ошондуктан арактан дагы кумар оюндарынан да тыйылышыбыз керек. Себеби бир достун же болбосо бир туугандардын же болбосо жалпы адамдар менен болгон ортосунда жакшы мамилени ошол арак ичип мас болгондон кийинки ошол нерселердин баарын үзүп салат. Арак ичүүнүн 4-үнчү зыяны анна шурбаха ямнау ан зикриллахи ва анис салати. Арак ичкен адам Аллах Тааланы эстеп зикир кылуудан жана намаздарды өз убактысынан окуудан тыйылып калат. Тагыраак айтканда, мас болуп акылсыз адамдын даражасына түшкөндөн кийин Аллахты эстөө ары турсун, намаз, бардык амалдардын баары калып кетет. Себеби Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ясуддукум ан зикриллахи ва анис салати хал антум мунтахун". Тыят силерди Аллах Тааланы эстеп зикир кылуудан жана намаздан. Ошондуктан силер андан тыйылбайсыңарбы деп Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде айткан. Качан ушул аят түшкөндөн кийин Умар бин Хаттаб радыйаллаху анху: "Эй Аллах, өзүң көрүп турасың, биз бул нерселердин баардыгынан тыйылдык" деп Умар радыйаллаху анху айткан. Ал эми ошол арак ичүүнүн кийинки зыяндары анна мифтаха кулли шаррин ли аннаху иза шарибал хамра сахлун алейхи жамиул мааси. Арак ичүү бардык күнөөлөрдүн башаты, бардык күнөөлөрдүн ачык жолу эсептелет. Себеби арак ичкен адамга бардык күнөөлөрдү кылыш жеңил болуп калат. Ошондуктан мейли эмне иш болбосун, жаман иштерди бирөөнү тоноолоо, же болбосо бирөөнү өлтүрүп кое болуу, же болбосо бирөөлөргө зыян жеткирүү болуу, ошол күнөөлөрдүн бардыгы арак ичкен адамга оңой эле болуп калат. Ошондуктан айтылган күнөөлөрдөн сактануудан мурда биринчиси аракты, шарапты ичүүдөн тыйылышыбыз керек. Кийинки зыяндары адамдын оң жана сол жагында периштелер бар. Ошол периштелер жаман отуруштарга же болбосо жаман чөйрөлөргө, жаман чогулуштарга барган учурларда жанакы периштелер ыза чегет. Ал эми алар ыза чеккен нерсе ал жерде болгон жаман жыттын себебинен. Себеби жаман жыттан адам ыза чеккен болсо, албетте периштелер дагы сөзсүз ошол жаман жыттан ыза чегишет. Ошондуктан ыза бербегендерге ыза берүү бул деген дурус эмес, жакшы нерсе эмес. Ошондуктан бардыгыбыз периштелерге ыза берүүдөн сактанышыбыз керек. Кийинки зыяндары аннаху аужаба ала нафсихи 80 жалдатан. Өзүнө 80 камчыны милдет кылат. Тагыраак айтканда, шарият өкүмдөрүнөн
кайсыл бир адам арак иче турган болсо, ал адамга 80 камчы урулуш керек. Ошол арак ичүү менен өзүнө 80 камчыны милдет кылып алат. فإن لم يضرب في الدنيا فإنه يضرب في الآخرة بسياط من نار على رؤوس الناس. Эгерде ал камчылар дүйнөдө урулбай турган болсо, анда албетте кыямат күнү сөзсүз урулат. Адамдардын, жалпы калай калктын алдында кыямат күнү оттон болгон чоң камчылар менен жанакы пенделерге сөзсүз урулат. وينظر إليه الآباء والأصدقاء. Ошол учурда анын ата энеси жана достору, туугандары бардыгы аны караган акыбалда болот. Ошондуктан эгерде ушул нерселерди кабыл албай турган болсок, анда жанакы айтылгандай эле арак ичүүдөн биз сактанып тыйылышыбыз керек. Кийинкиси өзүнө ачылган асмандын эшиктерин жаап коюуга себеп. Ачыктап айтканда, ал адам жакшы амал кыла турган болсо, жакшы амалдары көтөрүлүп турган ар бир момун мусулмандын өзүнүн эшиги болот. Ал эми ошол эшикти жаап коюуга себеп. Ал эшик жабыла турган болсо, кылган жакшы амалдары да кабыл болбойт, анан окуган намазы 40 күнгө чейин кабыл болбойт. Албетте дуалары дагы 40 күнгө чейин кабыл болбойт. Эгерде кокус тобо кылып намаз окуй турган болсо 40 күнгө чейин, анда парз милдети кутулат. Бирок анан кылган амалдарынын сооптору Аллах Тааланын астында көтөрүлбөйт. Жана эң эле акыркысы, бул өз жанына өзү зулум кылган болуп эсептелинет. Тагыраак айтканда, бир күнөөнү үзгүлтүксүз кыла бергендик себептүү ал адам жаны үзүлгөн убакта ыймандуу акыбалда эмес, балким ыймансыз акыбалда өтүп кетүүсү ыктымал. Ал эми ыймансыз акыбалда өтүп кете турган болсо, анда кыямат күнгө түбөлүктүү азапка түшүшү мүмкүн. Ошондуктан биз ушу айтылган нерселерден сактанышыбыз керек. Ушул айтылган нерселердин бардыгы бул арак ичкен адамга бул дүйнөдөгү эле кордуктар. Ал эми акыреттин кордуктары ал адам түбөлүктүү тозокко түшөт. Ал тозокко түшкөндөн кийин ал жерден заккум дарагы жана ириң, кан ошолордун баары ал пендеге ичирилет. Жана ал өтө өкүнүчтүү жана кор болгон акыбалда ошол тозоктун ичинде кала берет. Канча өкүнөт, бирок анын өкүнүчү эч кандай пайда бербейт.